Саламатсыңарбы? Амат Жээнбеков атындагы номер 34 орто мектептин 3-классынын окуучулары. Силердин бүгүнкү эгемендүүлүк күнүңөр менен куттуктайм. Мындан 30 жыл мурда 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан өз алдынча көз карандысыз мамлекет болуп жарыяланган. Мына ушул күндөн тарта биздин өлкөбүздүн жаңы тарыхы башталган. Аны менен бирге жаңы мамлекеттик символикаларга ээ болуп, жаңы жашоо башталган. Анда эмесе мен силерге туу жана герб жөнүндө айтып берейин балдар. Кыргыз Республикасынын туусу кызыл түстөгү кездемеден жасалган. Туунун кызыл түсү эркиндиктин жана тайманбастыктын символу болуп эсептелет. Жаркыраган алтын күн жашоонун түбөлүктүүлүгүнүн символу, тынчтыктын жана байлыктын, жаркын келечекке умтулууну чагылдырат. Бир алкакка бириккен 40 нур байыркы 40 урууну бириктирүү Кыргызстанда бириткендигин айгинелейт. Түндүк үй кутунун символу, үйдүн бекемдигин, элдин кылымдар бою сакталган талтаналарын сүрөттөйт. Өлкөдө жашаган элдердин биримдигин символдоштурат. Ал эми Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинде канатын жайган ак шумкар сүрөттөлгөн. Ал өлкөнүн эркиндигин, жакшылыкка умтулуусун символдоштурат. Мелмелдеген ысык көл жаратылыш коозугунун символу, жашоонун булагы. Күн нуру тийип турган тоо чокулары Кыргызстандын улуттук баш кийими болгон ак калпакты элестетет. Пахта менен буудай токчулуктун, молчулукту символдоштурат. Балдар, бул майрам мамлекетибизде бир да майрамдарга тең келбеген эң маанилүү майрамдардын бири. Анда эмесе балдар, башка символикалар тууралуу башка сабакта айтып берем. Бүгүнкү майрамыңар көңүлдүү өтсүн.